31 август Кыргыз Республикасынын 28 жылдыгына карата Талас районунун Өмүралиев айыл аймагынын Аксай айылындагы Жанызаков Борош атындагы орто мектебинде Альянс Алтын Бакубат фонду тарабынан Жаныкулов Төрөбек атындагы мушкерлер клубу ачылды. Бул салтанаттуу ачылышка Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев, район башчысы Замир Сыдыков, Кыргыз мамлекетинин тынчтыгын чыңдоо максатында Алыскы Ош облусунан келген аксакалдар жааматы катышты. Жаныкулов Төрөбектин болзалга атын берүүгө айылга кошкон эмгеги зор деп айылдаштары макулдуктарын беришкен. Бул залга Өмүралиев айылынан жана Кара Суу айылынын спортчу балдары машык алышат. Мындай заманбап машыгуучу жай район боюнча биринчи болуп ачылып жатат. Бул мушкерлер клубуна биз Бакубат Талас фондусунан 714 миң сом акча каражатын бөлүп бердик. Бул райондун ичиндеги областтын айыл аймактарынан алганда ушу биринчи мушкерлер клубу болуп атайын ачылып атат. Эми райондордун борборлорунда, Талас шаарынын борборлорунда бар экен. Айылдарда ушул биринчи болуп мушкерлер клубун ачып атабыз. Азыр айылдын ичинде өтө көп улам келип суранып атышат, балдар тезирээк ачылса, анан биз башыгууга катталат элек деп. Тренер бу жердеги машыктыруучунун айтканына караганда ошо 3 убакка бөлөмдөп атат, эртең менен түштө, анан кечки кылып туруп. Антпесе бир маалга балдар батпайт, машыга турган балдар. Спорт ден соолуктун булагы деген накыл кеп бар элибизде. Дал ушул спорттук машыгуу клубуна Кыргызстандын жана эл аралык мелдештердеги көптөгөн сыйлыктарга ээ болуп келген ушул айылдын кулуну Асанкул уулу Канатбек дүйнөгө атагы чыккан мушкерлерди тарбиялап чыксам деген тилеги чоң. Биздин бул залды ачканыбыздын себеби айылда зал жок, башка бирок бар ал зал бирок бул айылга алыс жака. Ошон үчүн жаш балдар спорт залга барыша албайт. Ошондуктан ушул жерге спорт зал ачып, жаштарды спорт менен үндөп, жакшы жакка тарбиялап, Кудай буйрса, ошо Талас ичинен эмес, Кудай буйрса, ошо Кыргызстандын желегин көтөрө турган жакшы мыкты жигиттер бар. Ошо айылда жакшы жигиттер чыгат деген үмүттөбүз буйрса. Эми бул спорт залга жаштардын кызыгуусу өтө жакшы. Кызыккан жаштар көп бул спортко. Ошон үчүн ошол максатта ушул залды ачтык. Мен өзүм 2007-ден бери машыгып жүрөм. Ошо 2007-жылы ошо Бишкек шаарында Бишкек университетинде окугам. Ошол жактан башталган спорт менен. Ошол жакта машыгып жүрүп, жакшы көп ийгиликтерибиз бар, Кудай буйрса. Кыргызстандын рукопашканын боюндан 2 жолу чемпион болгонбуз. Мастер спорт деген нам алганбыз. Эрежеси урушка да чыгып жүрөбүз. Ал жакта да результаттар жакшы, Кудай буйрса. Ошо билген нерсебизди ушу жаш балдарга көргөзүп, жаш балдарды чыгаралык деген оюбуз бар. Балдар биздин келечегибиз. Талас районунун Өмүралиев айыл аймагында жайгашкан Дамира Молдаярова атындагы бала бакчага Альянс Алтын компаниясы тарабынан бала бакчанын жер төлөөсүн жана бурчаткаларын орнотуп берүүгө жардам бергенин бала бакчанын жетекчиси Гүлмира Чегебаева айтып өттү. Биздин ушу бала бакчанын 2013-жылы сентябрь айында ишке берилген, ачылганыбызга 6 жыл болду. Ушул бала бакчаны биздин ишкер айым Молдаярова Дамира эже сатып берип, ушул ишке кирип калды эле. Андан кийин да бизге көп компаниялар, көп демөөрчүлөр жардам берип келет. Ошондой эле мына бизде Альянс Алтын компаниясы менен биргеликте ушу Бакубат Талас фонду мына быйыл 230 миңге жардам көрсөтүп, биз ушу кайрылуу жаздык элек. Ушул бизге бала бакчага погреб склады менен анан ушул бала бакчанын астына брусчатка төшөөгө жардам берип, чоң жардамын көрсөтүп келди. Ушул учурдан пайдаланып, ушул Бакубат Талас фондуна, Альянс Алтын компаниясына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ошондой эле биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү дагы Мураталиев Марат Молдонович бизге ушул жакындан биздин көйгөйүбүздү угуп, бизге жардамын көрсөтүп, ар дайым бизге ушу көмөкчү болуп келет, ага да чоң ыраазычылык билдирет. Мындан сырткары эгемендүүлүк майрамына карата Альянс Алтын компаниясы тарабынан Бекмолдо айыл аймагынын ынтымагы үчүн майрам уюштурулду. Иш-чарада спорттун 6 түрү боюнча чоңдор арасында жана жаштарга өзүнчө оюндар уюштурулуп, жалпы байге фонду 50 миң сомду түздү. Эгемендүүлүк күнүнө карата Алтын Альянс оюн уюштуруп берип атат, баары жакшы болуп атат.
жаштар спортко тартылганы баарыбыз үчүн жакшы. Спорт ден соолуктун булагы дегендей. Алтын айласка ыраазычылык билдиребиз. Ушундай оюндар көп болсун. Жаштарды спортко үндөгөнү бул жакшы көрүнүш. Майрам жакшы маанайда өтүп атат. Спортчулардын баары ыраазы, оюн жакшы өтүп атат.